Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Сооронбай Жээнбеков Туркия эгемен Кыргызстанга $600 миллион инвестиция салды. Биз Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшкөндө товар жүгүртүүнү $1 миллиард жеткирүүнү сүйлөшкөнбүз. Бул үчүн эки мамлекеттин жана ишкерлердин да аракети керек, деди Жээнбеков. Туркия Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери $600 миллион ашык инвестиция салды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 24 сентябрда Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз-Түрк бизнес форумунда билдирди. Өлкө башчынын маалыматына караганда 2018 жылы Туркиядан $93 миллион инвестиция келген. Учурда эки өлкөнүн ортосундагы жылдык товар алмашуу $400 миллион түзөт. Президент Жээнбеков Кыргызстанда инвесторлорго бардык шарт түзүлүп, бир топ жеңилдиктер берилгенин белгилеп, туркиялык ишкерлерди Кыргызстанга чакырды. Өлкөдө инвесторлордун укуктары толук корголгонун, алардын мүлкүн кол тийгис экенин айтты. $5 000 пара талап кылган 4 милиция кызматкери кармалды. 4 милиция кызматкери пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. 4 милиция кызматкери пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиришти. 16 сентябрь күнү Ички иштер министрликтин ички иликтөө кызматына Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, Октябрь районунун милиция кызматкерлери ага карата ишти токтотуу үчүн сага тийбейбиз, иш козгобойбуз деп $5 000 талап кылып жатканын билдирген. Ал жарандын арызы пара талап кылуу боюнча каттоого алынып, 23 сентябрда Ахунбаев менен Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Октябрь районунун криминалдык милиция кызматынын 3 кызматкери кармалган. Кармалгандар тинтүүгө алынып, алардан $1 000 табылган. Аны менен бирге финансы полициясына Октябрь райондук милициянын тергөө кызматынын тергөөчүсү алынып келген. Анын иш бөлмөсүндө тинтүү жүргүзүлүп, жаранга карата токтотулган сотко чейинки өндүрүш иши табылган. Сурак бергенден кийин кармалгандар Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Өмүрбек Текебаевдин абактагы тилеги аткарылды. 14 сентябрда бир кездеги убактылуу ошол эле маалда бактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баштары биригип, ынтымакка келишип, жаңы ачылган Ынтымак сейил паркына барып бак отургузушту. Бак отургузуу маалында Текебаев абакта жатып алып парктын ачылганын угуп, мен да бир барып бак отургузсам деп тилек кылдым эле. Ошол тилегиме жеттим деп көкүрөктөгү бугун чыгарды. Убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү бирден бак отургузушту. Бир гана Атамбаевден башкасы. Ошто 23 жаштагы жигит өз агасын өлтүрүп, денесин өрттөп жиберген. Ошто 23 жаштагы жигит өзүнүн агасын өлтүрүп, андан соң анын денесин өрттөп жиберген. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милиция бөлүмүнө Төлөйкан айылынын 1991 жылы туулган тургуну жакындары тарабынан өлтүрүлүп, үйүнүн батыш тарабында жайгашкан Эн талага көмүп салгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ал эми маркумдун туугандары аны Орусияга иштегени кеткен деп ойлошкон. Бул маалыматты текшерүү иштери жүргүзүлүп, 23 сентябрда милиция кызматкерлери 1996 жылы туулган маркумдун бир тууган инисин кармашкан. Ал агасын өзү өлтүргөнүн мойнуна алган. Агасы аны бала кезден сабап, мазактап, ошондой эле апасы менен карындашын дагы уруп согуп жүргөнүн айткан. Өткөн жылы агам үйгө мас болуп келди. Апам жана карындашым анын кыялын чатак экенин билип, үйдөн качып кетишкен. Ал мени мазактап, андан соң уруп кирди. Мен ачуум келип, темир көсөө менен башка чаап жибердим. Ал дем албай жатып калды. Анын денесин унаага салып, шаардын четиндеги талаага алып барып өрттөп жибердим. Аны эч ким таап калбасын деп сөөгүн көмүп салгам. Бардык коңшу жана туугандарга агамды Россияга иштегени кетти деп айтып койгом, деп шектүү айтып берген. Бул факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди.